Кыргызстанда алгачкы ирет президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен республикалык бюджеттин эсебинен транспорт жана коммуникациялар министрлигинин карамагына ири көлөмдөгү жаңы техникалар алынды. Алынган техникалардын бир бөлүгү Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасына тапшырылды. Тилек Текебаев менен биргеликте транспорт тапшыруу аземи болуп өттү. Аз техниканы Садыр Нуркожоев чечип берди. Эми только бизден эми жумуш. İşleş керек. Жумуш. Оштун каттын жолду болсо 2 сааттык ишке койгонбуз аяктан. Азыр болсо мына дробилкалар менен КДУлар бааты 2 иштеп атат аякта. Азыр мына самосвалдар баатынан баштасак уже заготовкасын баатын 2 менен уже кетип аякта толук кандуу иш болот да бирсе. Салтанаттуу аземдин жүрүшүндө автоунаалардын ачкычтары тапшырылды. Өз кезегинде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев бул долбоорго өлкө башчы Садыр Жапаровдун салымы чоң экенин баса белгиледи. Садыр Нуркожоевдун тапшырмасы негизинде кабинет министрлердин буйругунун негизинде ушу министрликке биз жалпысынан 265 техниканы берип атабыз. Азыр мына бул жерде 84 техникасы келди. 84 техникасы келди. Жалпысынан 2,5 миллиард сомго жакын техниканы алдык. 3 жылдын ичинде биз кутулабыз, Кудай буйруса. Жолчуларга мен сиздерге ийгилик каалайм. Анткени сиздердин ишиңер, сиздердин кылган кызматыңар биз ар дайыма сиздерди баалайбыз. Транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев жаңы техникалар өлкө аймагындагы жолдорду оңдоп түзөө жумуштарына чоң салым кошуп, иш алып барууну жеңилдеткенин билдирип. Ушундай оперативный башында келген техникалар менен сразу мына открытие кылып туруп кетирип атабыз сразу в срочном порядке. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Минтранспорт аябай чоң салтанаттуу неме болот бизге. Той деп айтсам болчу да. Мында 265 техниканы келип, жолубузда бактерия бедереп кеткендей эле мына бизде приоритеттин жолдун баары бар. Ошол жолдорго ушу машина техникалар жолдойбуз. Андан соң транспорт министрлигинде ардагерлер кеңешинин төрагасы Орозалиев өз кезегинде тарыхта алгачкы ирет мындай көлөмдөгү техника жаңылангандыгын айтып, азыркы кызматкерлерге ийгилик каалап өттү. Сапатын өйдөлөш керек, көтөрүш керек. Момундай техникалар келип атат, камкорлук көрсөтүлүп атат. Ушуну актайлык жолдоштор. Саламатта болгула, рахмат, ишиңер ийгилик болсун. Ал эми жаңы техниканын ачкычын колуна алган кызматкерлер алгач сынап көрүп, жаңы техникалардын артыкчылыктары ишти жеңилдетерин билдиришти. Биздин мамлекет башчыларына, жетекчилерге рахмат ушундай уюштуруп жаңы техникаларды алып берип атканына. Эми жумуш жакшы, кызуу жүрөт деген ойдобуз. Комфортный биринчиден, жайында терлебейсиң, субайсың дегендей кондиционерлери бар, бардыгы бар. Эми иштешиле керек бул жаңы техникаларында. Белгилей кетсек, быйыл жолдорду курууга, оңдоого жана тазалоого пайдалана турган жаңы 265 техниканы сатып алуу келишими түзүлүп, анын 84 даанасы өлкөгө алынып келинди. 2023 жылдын июнь айынын аягына чейин калган техникалар өлкөгө жеткирилет. Мындан тышкары 2022 жылдын ноябрь айында өлкөгө 32 даана техника келген. Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен жолдорду курууга, оңдоого жана тазалоого пайдалана турган жаңы техникалар эгемендик алган жылдардан бери мындай чоң көлөмдө биринчи жолу республикалык бюджеттин эсебинен сатып алынууда. Буга чейин жол тармагындагы алынган техникалар кредитке же жардам катары келген.